Биз республика идеялардын, реформалардын флагманы болгон партиябыз. Бүгүн биздин билимибиз, тажрыйбабыз жетет. Биз бүгүнкү күнү иштеп аткан салык кодексин толугу менен жоюп, 5 салыктын ордуна 1 салык киргизебиз. Көмүскө экономикада 3 миллиардтан ашык долларга чейин жүгүртүүдө жүрөт. Ошол себептен биз бүгүнкү күндө максаттуу амнистия капиталов жарыялайбыз. Жеке менчикти абсолюттук түрдө коргойбуз. Бизде кичинекей мамлекетке мобилдүү, эффективдүү, билимдүү өкмөт керек. Биз өкмөттүн курамын 16 мүчөсү эмес, 7 министрлик болот. Ким чындык үчүн күрөшсө, бүгүн Улуттук коопсуздук комитети элди коргогон орган эмес, ага каршы иштеген орган болуп калды. Биз УКМКны жоёбуз, анын курамына кирген АКСти жоёбуз. Алардын ордуна мамлекеттин тышкы коопсуздугун камсыздаган тышкы чалгындоо кызматын түзөбүз. Бүгүн депутаттарга наразычылык көп. Парламенттин депутаттарын санын биз кыскартабыз. Алардын саны 75 болот. Бүгүн элге оңой болду. Жалаң гана кошоматчы, уру, бандит, криминал бардыгы өздөрүнүн саясий партияларында чогулуп алды. 4 октябрда добуш бергенде тизмелерин карагыла. Эгерде кардиналдуу реформаларды өткүзөбүз десек, аларга добуш бербегиле. Бизге добуш бергиле. Соц тармактардан көрүп калдым. Россиядан келген блогер бар экен, Варламов деген. Өзүнүн Instagram баракчасында айтып атат. Бул эмне деген? Тротуарлар талкаланган. Жолдордо дренаждуу система жок. Освещение жок. Бул бир эле Бишкекте. Анын баары тең. Эмненин негизинде келип атат? Коррупциянын негизинде. Баары тең желип, тендерлер өткөрүлүп, белгилүү адамдардын чөнтөгүнө кетип атат. Ошого биз туруштук берип, алдыда айтып кеткендей, соттук системаны, анын сфераларда баарын тең реформалаштырыбыз керек. Мен бир эле нерсени биздин шайлоочуларга эскертип коет элем. Бүгүн элдин колунда абдан чоң бийлик бар. Келгиле биз 4 октябрда эң татыктуу Республика партиясын шайлап берелик. Анткени 10 жылда Республика партия далилдеди. Бул эң күчтүү команда. Биз болсо өкмөт курамын толугу менен түзөбүз. Татыктуу элдин талабына ээ болгон премьер-министрди тандайбыз. Ошондо гана чоң олуттуу өзгөрүүлөр болот. Биз жоопкерчиликти өзүбүзгө алганга даярбыз.